Ушунчалык жараткан өзүбүздү биз менен кошо препарат берген да. Ал кайсы препарат десеңиздер, бул өт. Өт микробторду өлтүрүүчү противомикробный антибиотик, курттарды өлтүрүүчү противогельминтный. Көрдүңүздөрбү? Биздеги жашаган майда жандыктарды мына ушул өт абдан сонун жок кылып берүүчү препарат болуп саналат. Мындан тышкары мына ушул өт бизге кирген тамактарды сиңирип берүүдө белок, углевод, майлар деп коет. Мына ушуларды бизге сиңирүүдө өтө чоң ролду ойнойт. Мына ошон үчүн биз өтүбүздү сакташыбыз керек. Кантип биз өттү сактайбыз? Өттү сакташ үчүн сөзсүз түрдө сиз бир күндө 3 жолу тамактанасыз, 4 же 5 жолу тамактанасызбы? Ар бир тамактанганын астында сиз сөзсүз түрдө эңкейип, башыңызды эңкейтип, бутуңуздун тизесине чейин жеткенге чейин эңкейип, кайра туруп, эңкейип өйдө турсаңыз, биз өттүн чыгуусун өтө чоң жардам берген болобуз. Мындан тышкары дагы иммунитетти көтөрүү үчүн албетте адамды дагы органдардын бирөө бул ичегилер. Ички ичеги жана жоон ичеги бизде 3-5 метрде болуп саналат. Мына ушул 3 жана 5 метрлик ички ичеги жана жоон ичегини биз дайыма бош, таза кармашыбыз керек да. Ал үчүн сөзсүз түрдө өт канчалык жакшы куюлуп турса, адамдын ичи катпайт. Ич катуу бул биздин ушул лимфа бездеринин ичиндеги лимфа бездеринин ичине керексиз нерселерди чогултуп коюуга алып келет да. Мына ошон үчүн биз ичегидеги заңдарды күнүгө чыгып туруусуна камсыз кылышыбыз керек. Денедеги бес тамырдын 1000ге жакын түйүлчөктөрү бар да. Мына ошол түйүлчөктөрдүн 5 түйүлчөктөрүнүн 600 данасы биздин ички органда жайгашкан. Мына ошон үчүн биз ички органдарды, ошону ичегинин тегерегинде жайгашкан 5 тамырларды, 5 түдүкчөлөрүн дайыма иштетип турууга, массаж менен аларды түртүп турууга, ошону менен бирге ичегинин ичиндеги керексиз нерселерди сыртка чыгарып берүүгө чоң көмөктөшкөн болобуз. Дагы эң чоң ролду ойногон бул витаминдер. Витаминдерди, кайсы витаминдерди ичебиз, качан ичебиз деп көп сурашат да. Мен дайым айтар элем да, сиз организмди тазалап алыңыз. Сиз организмди тазалабай туруп, кандайдыр бир кымбат баалуу витаминдерди ичкен болсоңуз, ал сизге сиңдиби, сиңбеди, муну эч ким сизге гарантия бере албайт. Мына ошон үчүн мен жогоруда айткан ыкмаларды, лимфа массаж, бул бездерге массажды, курсакка массажды, тамакты жөндөңүз, сууну ичиңиз, өттү жакшы чыгарыңыз, ичегини тазалаңыз. Мына ушундан кийин гана сиз витамин ичсеңиз, витаминдин көп бөлүгү сизге сиңет деп мен айтып кетер элем.